Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Канада. Джастин Трюдонун либералдык партиясы бийликте калды. Бирок жаңы өкмөттө ал азчылыкты түзүп калмакчы. Кенияда жаңы вакцинация программасы башталды. Ал жатындын рак илдетине каршы багытталган. Bir айым окумушту Марс планетасына уча алган дүйнөдөгү эң биринчи тик учагын курууга аракет кылууда. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо экинчи мөөнөткө шайланды. Бирок анын либералдык партиясы парламентте көпчүлүк добушка ээ болбой калды. Эми өлкөнү башкаруу үчүн Джастин Трюдо кичирээк партиялардын колдоосуна муктаж. Алардын негизги аттандашы консерваторлор элдик добушты алганы менен парламентте жетиштүү орундарды камсыздай албады. Бул шайлоо Джастин Трюдого өз репутациясы, кызмат орду жана балким саясий карьерасы үчүн күрөш болду. Бирок шайлоонун жыйынтыгы менен ал кайра Канаданын премьер-министри болду. Сиздер либералдык командабызды мандаты менен кайра оттабага кызматын өтөөгө жөнөтүп жатасыздар. Биз жашооңуздарды жакшыртабыз. Биз климат өзгөрүүсү менен күрөшүүнү улантабыз. Биз көчөлөрдө курал алынып жүргөнүн токтотобуз. Канадалыктарга инвестиция салабыз. Үгүт өнөктүгү учурунда Трюдо мырзага корпорациялык коррупция чырына байланыштуу сот иштерине аралашкан деген сындар айтылды. Мындан сырткары, жүзүн кара түскө боеп түшкөн мурунку сүрөтүн элге көрсөтүшүп, аны оңтойсуз абалда калтырышкан. Бирок мунун баарына карабай, анын либералдык партиясы шайлоодо жеңип чыкты. Ал жеңиш жоготуусуз болгон жок. Либералдар парламентте эми көпчүлүктү түзбөйт, ошондуктан азчылыктан турган өкмөттү курайт. Тагыраак айтканда, өз саясатын жүргүзүү үчүн алар башка партиялар менен кызматташуусу зарыл болот. Канаданын премьер-министри болуп кайра шайланган Джастин Трюдо жаңы өкмөттү түзүү үчүн башка партиялардын колдоосуна муктаж. Толугураак уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Кения адамдын папиллома вирусу HPV вакцинасын киргизген 16-чы Африкалык өлкө болду. Эми 10 жаштагы кыздар жатындагы рак илдетине чалдыгууну азайткан. Вакцинанын 2 дозасын бекер алса болот. Президент Ухуру Кеньята алгачкы 12 айда 800 000 кызды вакциналоо максаты коюлганын айтты. Мурун бул чарага каршы чыккан католик чиркөөсү өкмөт менен кызматташууга убада кылды. Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцинаны Кенияда жайылтуу маселеси 7 жыл талкууланып отуруп, эми октябрдын 18-нен баштап 10 жаштан өйдө кыздарга ал акысыз бериле турган болду. Бул өтө сейрек мүмкүнчүлүк. Андыктан вакцинанын кыздарга алгачкы жолу берилишин президент Ухуру Кеньята өзү да келип көрдү. Жатындын рак илдетинен коргой алчу бул вакцинага адегенде каршы чыккан католик чиркөөсү эми аны колдоого алды. 30 жаштагы Милисент Кагонга эмдөөгө кызын алып келди. Ал өзү илдетке кабылып, аны далай кыйынчылыктардан кийин жеңген. Эми кызын бул оорудан сактап калгысы келет. Менден үлгү алып, кыздарыңарды эмдетип алгыла. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматтарына караганда, өткөн жылы 5000ден ашуун аял жатын рагына кабылган. Алардын 3000ден ашууну каза болду. Министрликтин өкүлү Сисили Кариуки эмдөө башталса, бул сан кескин кыскарат дейт. Кенияда жатындын рак илдети эмчек рагынан кийинки эле эң көп жайылган онкологиялык оорусу. Вакцина вирус жукканга чейин сайылганы жакшы таасир берет. Кадимки эмдөө иштеринин бир бөлүгү болуп калчу бул вакцина зыянсыз. Буга чейин ал 115 мамлекетте кыздарга берилген. Өзүбүз дагы сынак түрүндө эмдөө өткөргөнбүз. Эч кандай тетиги таасир катталган жок. Президент Ухуру Кеньята калкка кайрылып, илдеттерди эрте аныкташ үчүн байма-бай текшерүүдөн өтүп турууга үндөдү. Өлкөдөгү рак илдетинин 80% кеч аныкталат. Президент вакцинага каршы чыккандарды жалган маалымат таратпагыла деп эскертти. Рак илдети эч кимди бөлүп тандабайт, баарына тийиши мүмкүн. Кениялыктардын саламаттыгын оңдоо үчүн биз чогуу чыгып, ага каршы турушубуз керек.
Кения менен катар Чыгыш Африкадагы Уганда, Танзания, Руанда кыздарга вакцина бере баштаган. Кениянын өкмөтү бул вакцина үчүн быйыл эле дээрлик $8 миллион төлөйт. Айрым өлкөлөрдө рак илдетине каршы чараны өкмөт колго алганын көрдүк. Ал эми Кыргызстанда рак илдетин алдын алып текшерилип туруу адаты калыптанган эмес деп кабарлайт кабарчыбыз Ажиза Култаева. Рактын алдын алуунун негизги чараларынын бири азырынча болушунча эрте аныктоо, дешет адистер. Кыргызстанда эрте диагностика жүргүзүү өтө аз. Муну рак диагнозу коюлгандардын 40% ошол эле жылы көз жумуп жатышы көрсөтүүдө. Эмчек рагы Кыргызстанда эң көп катталган түрү. Бирок дарыгерлер эрте аныктаса, аны дарылоого болот дешет. Июндарда кичине ооруп баштады да. Ана врачка келдим. Текшерилип коюн деп, жөн эле оорутсам керек деп ойлопчу. 3 күнөй басылып калды. Алданып калат экенсиң кишичи. Бул жаман оорубайт экен да. Анан кийин басылып калды. Анан кийин врачка айттым, врач тиге түш, буга түш, маммографияга түш. Анан кийин биопсия кылыш керек деп ушинтип баштады. Анан кийин онкология чыгып турат, настроениең бузбай тур. Может, тигиланастен не подтвердится, тигинден мындан чыкпай калышы мүмкүн деди да. Болуп тур деп анан кийин күтүп турдум. Анан тигинен деле чыгат, мындан деле чыгат, баары эле аныкталды. Ушул экинчи стадия Б деп койду. Кыргызстанда 100дөн ашык бейтап айымды бириктирген Эргене коомдук фонду октябрды Күлгүн ай деп атап айымдарды текшерилүүгө чакырууда. Бул уюмда бир эмчегин алдырган айымдар 13-10 жылдан бери оорусуз жашап келатышканын айтышты. 40 жаштан кийин жылына бир жолу маммография аппаратынан текшерилип туруш керек. Ал эми ал жашка чейин дарыгерге көрүнүп УЗИ жасатып турса болот. Швейцариядан келген онколог Кристоф Вульфтун айтымында көп Европа өлкөлөрүндө маммографиядан жапырт өткөрүү программалары иштейт. Ал 6 миллион адам жашаган Кыргызстанда 9 гана маммографиялык аппараттын болушу аялдардын учурунда текшерилишин азайтат деди. Эмчектин ооруганы рактын симптому эмес. Эмчек рагы такыр оорубашы мүмкүн. Эки нерсени байланыштырганга болбойт. Бирок сенин денеңди сен гана жакшы билесиң. Мисалы жуунуп жатканда, самын денең жылмау болуп калганда колуңа бирдеме сезилсе, дароо текшерилиш керек. Кыргызстанда жылына 6000 чукул адамга рак деген диагноз коюлат. Алардын ичинен эң көбү эмчек рагы. Эмчек рагын биринчи стадияда аныктагандардын 98% 5 жана андан көп жыл жашаса, 4-үнчү стадиядагылардын 26 гана пайызы ошончо өмүр сүрөт. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ливанда жүрүшчүлөр айрым гана жолдорду ачып, калгандарын дале бууп турат. Бир нече күнгө созулган нааразылык акцияларынан улам бир күн мурун өкмөт реформалоо чараларын жарсалган. Банктар жана мектептер жабык койдон. Жүрүштөр башталганына 6 күн болду, бирок мурунку күндөргө караганда чогулган элдин саны азыраак. Токиодогу империя сарайында өткөн аземде Япон императору расмий түрдө такка олтурду. Анын катарында императрица Масака турду. Премьер-министр Шинзо Абе императорга узак өмүр каалады. 59 жаштагы императордун атасы Акихито май айында тактыдан баш тарткан. Хагибис тайфуну келтирген зыянга байланыштуу майрамдоо пасыраак өтүүдө. Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Ючен Кошмо Штаттар менен соода сүйлөшүүсүндө жылыш болгонун жана эки өлкө бири-бирин урматтаса, ортодогу маселе чечилиши мүмкүн экенин айтты. Ага чейин бир нече саат мурун АКШ Кытай товарларына декабрдан баштап салынчу тариф алынышы ыктымал экенин билдирген. Соода согушу глобалдык экономиканын өсүшүн солгундатканы айтылууда. Таиландтын королу көңүлдөшүн бардык наамдары жана титулунан ажыратты. Ал королдун ишениминен чыкканы жана сыйды билбегени үчүн, ошондой эле королевага теңелүүгө аракет кылганы үчүн жазаланганы айтылууда. Королдун көңүлдөшү деп аялынан сырткары королду коштоп жүргөн айымды айтышат. Мурда генерал-майор болгон Синенат Вонго Ваджирапагаде учкуч медайым жана жан сакчы болгон. Ага июль айында соңку бир кылымда биринчи жолу королдук консорт наамы ыйгарылган болчу.
Эмки жылы НАСА Марс планетасына ең алғачқы учағын жөнөтүшү мүмкүн. НАСАнын алдыңкы окумуштууларынын бири Мими Аң айым жетектеген топ кызыл планетанын абдан жука атмосферасы көтөрө алгыдай жеңил тик учак курууга аракет кылууда. BBC-нин 100 айым долбоорунун алкагында биз андан коллективдин 4/3 бөлүгүн эркектер түзгөн НАСАда иштеген кандай болот деп сурадык. Мейкиндикти изилдөөдө аялдардын ролу эркектердикинен кем калбашы керек. Аялдар менен эркектер мейкиндик тууралуу суроолордун жоопторун чогуу издеши керек. Мими Анг НАСАнын 2020 жылы Марска учуу долбоорунун башчысы. НАСАда илимий жана инженердик тобунун 30%-ын аялдар түзөт. Менин атым Мими. НАСАнын Марска барчу тик учак долбоорунун лабораториядагы менеджеримен. Апам техникага жакын адам болчу. Ошол мени шыктандырды. Апам математика илиминин доктору. Ал көбүнчө практикага басым жасайт. Мен логиканын маанилүүлүгүн апамдан үйрөнгөм. Мурда жасап көрбөгөн технологиянын үстүнөн иштеп жатканда тоскоолдуктарга туш болосуң. Ошондо эң түпкү ишенимдерге таянасың. Менин апам кайраттуу, ал ар дайым логикага таянган адам болчу. Кандайдыр бир кыйынчылыкка туш болгондо, апам үйрөткөн ыкмаларга таянам. 2020 жылы НАСА Марска миссиясын баштайт. Мими Марска учуп барчу тик учагын жасап чыгышы керек. Бул башка планетага учуучу биринчи учак болуп калышы мүмкүн. Марстын атмосферасы өтө жука. Жер планетасына салыштырмалуу 1% түзөт. Аба жука болгондо учуу өтө кыйын. Ошондуктан биздин учактын салмагы 2 килограммга жетпеши керек. Бир күнү адам баласы Марска барып аны изилдейт. Ошол миссияда мен аялдар менен эркектердин ролу бирдей болот деп көрөм. Эми спорт. Чемпиондор лигасы уланып жатат. С группасында Манчестер Сити өз таласында италиялык Атлантаны кабыл алат. Алар бул таймашта 3 жеңишке жетүүнү көздөйт. Ал арада Б группасында Тоттенхэм биринчи жеңишти алууга камынып турат. Тоттенхэм сербиялык Црвена Звезда клубу менен беттешет. Баллон д'Ор сыйлыгына Ливерпулдун 7 футболчусу көрсөтүлдү. Алардын арасында Виргил ван Дайк менен Моу Салах да бар. Манчестер Сити 5 оюнчусун көрсөттү. Алардын катарында Рахим Стерлинг жана Сергио Агуеро бар. Бул сыйлыкты 10 жолу алган футбол жылдыздары Криштиано Роналдо менен Лионель Месси дагы тизмеге киргизилди. Жеңүүчүнүн ысмы 2 декабрда Парижде жарыяланат. Сыйлыкка көрсөтүлгөн аял футболчулардын катарында англиялык Люси Бронс менен Элен Вайт бар. Кече Арсеналды 1-0 эсебинде укмуштуудай жеңип алган Шеффилд Юнайтед Премьер-лиганын алдыңкы 9 командасынын катарына кирди. Жеңишти голду Лес Муссе киргизип, Шеффилд 9-орунга көтөрүлүп, мелдештен чыкпай турган болду. Утулуп калган Арсенал эми 4-орунга көтөрүлө албай калды. Алар Челсиден кийинки 5-орунда турат. Жаңылыктардын соңунда куштун жигити жөнүндө айтып беребиз. Бул дүйнөдөгү добушу эң катуу чыккан булбул. Ургаачысын чакырган эркек куштун добушу 113 децибелге жетет. Анын катуулугун учак көтөрүлүп жаткан добушка салыштырса болот. Кенеде булбул курбусун катуу кыйкырып гана чакырбастан, тумшугуна бактын гүлүн да тиштеп алат экен. Бул куштар калың Амазон токойун байырлайт. Куш болсо да, курбусун чакырганда жигиттей болуп, гүл тиштеп алганы жакшы экен. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.